Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кайрадан биз кыргыз тил сабагын улантууда турабыз. 7 мектеп лицейи 6 класс кыргыз тили. Мен Мадимарова Самара Мамановна. Эмесе балдар, бүгүнкү сабактын темасын жазабыз. Сабактын темасы шарттуу ыңгай. Балдар, эсибизге салгылычы. Эчтин ыңгайлары деп эмне айтабыз? Баяндагыч ыңгай деп эмне айтабыз? Буйрук ыңгай деп эмне айтабыз? Жана эчтин канча ыңгайы болчу эле? Эске салдык. Анда эмесе шарттуу ыңгай деп эмне айтабыз? Төмөндө берилген шарттуу ыңгайдын эрежелерин жана маанилерин эреже типтериңерге жазып аласыңар. Кыймыл аракеттин аткарылышы же аткарылбай калышы үчүн коюлган шартты билдирген идиштер шарттуу ыңгай деп аталат. Шарттуу ыңгайды саа мүчөсү уюштурат. Мисалы, Бектур кетсе мен барат элем. Ким көп окуса көптү билет. Калк айтса калп айтпайт. Көрдүңөрбү балдар? Мында бул сүйлөмдөгү этиштерге саа мүчөсү уланып турат дагы. Этиштин саа мүчөсү жалганган этиштер төмөндөгүдөй маанини билдирет. Биринчи, шарттык маанини. Демек, шарт коюлат. Мында жаан жааса биз барбай калабыз. Күн ачылса жөнөйбүз. Алар кечиксе мен өзүм барам. Танабай жетөлсө жылкылар башын селт көтөрөт. Көрдүңөрбү мында? Бул жерде бир канча сүйлөмдөр берилген дагы. Андан ал этиш сөздөргө саа мүчөсү аркылуу шарттуу ыңгай түзүлүп жатат дагы. Мында шарттык маанини билдирип жатат. Эми экинчиде мында мезгилдик маанини билдирет. Кайсы мезгилде болгондугун айтылып турат. Мында танабай келсе, ал үйдө жок экен. Көрдүңөрбү бул жерде? Келсе деп качан келгени, качан айтылгандыгы, келгендиги, кыймыл-аракеттин качан болгондугу. Демек, мезгилди билдирип жатат. Бүгүн кетсек, кайра келбейбиз дейт. Күн чыкса, алып иштер башталат. Таң кылайса, танабай жылкыга аттанат. Көрдүңөрбү балдар, бул жерде мезгилдик маанини билдирип жатат. Ал эми үчүнчүдө өтүнүү, сурануу маанисинде кетилет. Демек, жакшы окусаңар, тартиптүү болсоңор дейт. Сабактан кечикпесеңер, барсаң бар, келсең кел. Мени даясаң боло. Көрдүңөрбү? Бул жерде сүйлөмдөрүбүз өтүнүү, сурануу маанисинде болуп, шарттуу ыңгайды уюштуруп жатат. Ал эми кийинкиде карама каршы маанисинде. Бөрү карыса да бир койлук алы бар. Ал келсе, мен барбайм. Чоро күтсө да танабай келген жок. Бул сүйлөмдөр карама каршылык маанисин билдирип жатат. Андан кийин себеп маанисин билдирген шарттуу ыңгайлар. Согуш бүтсө, жумуш жеңилдеп калар эле. Жакшы колго түшсө да көңүлү курсант болот. Жаман колго туш болсо, кор болот. Мында балдар себебин айтып жатат. Ошондуктан балдар шарттуу ыңгайдын себеп маанисин билдирип жатат. Андан сырткары балдар, шарттуу ыңгайдын саа мүчөсүнөн кийин жак мүчөлөрдүн кыскарган түрү да улана берет. Мисалы үчүн жекелик санда мен окусам биринчи жак. Ал эми көптүк түрүндө биринчи жак биз окусак. Экинчи жак сен окусаң, сылык түрү сиз окусаңыз. Ал эми
Силер окусаңар, сиздер окусаңыздар деп. Үчүнчү жак, ал окуса, үчүнчү жактын көптүк түрүндө болсо, алар окушса. Көрдүңөрбү балдар? Шарттуу ыңгайдын са мүчөсүнөн кийин жак мүчөлөрүн кыскарган түрү дагы уланып жатат бул жерде. Эми балдар, шарттуу ыңгайдын са мүчөсү оң жана терс түрүндө да айтыла берет. Мисалы үчүн, барса, барбаса, келсе, келбесе, окуса, окубаса, иштесе, иштебесе жана башкалар. Анда эмесе балдар, көнүгүүлөр үстүндө иштейбиз. Демек, китептин 216 беттин ачабыз, анда 431 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Анда сүйлөмдөрдү окуп чыгып, шарттуу ыңгайды тапкыла. Эрежесин айтып бересиңер. Кийинки сүйлөмдө 432 көнүгүү, кийинки көнүгүүдө балдар 432 көнүгүү. Мында өз алдынча иштейбиз. Демек, шарттуу ыңгайларды катыштырып, 4 сүйлөм ойлоп жазгыла. Аны кайсы мүчө уюштурду? Сүйлөмгө морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Бул өз алдынча иштөө көнүгүүсү. Андан кийин шарттуу ыңгайдын са мүчөсү уланган сөздөрдү кандай мааниде колдонуп жаткандыгын аныктагыла. Бул да балдар ооз эки. Балдар, эми тапшырма алабыз. Китеп менин жан дүйнөм деген темада шарттуу ыңгайларды катыштырып текст жазабыз. Эмесе бизге берилген убакытта соңуна чыгып калды балдар. Бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө балдар.